көп жылдан берки биринчи жолу ушундай шайлоо өттү да. Акыркы жыйынтыгын азыр чыга элек, бирок болжолдуу чындыктары боюнчачы. Анан 30 жылдан бери мен биринчи жолу ушундай шайлоо болду. Биринчи жолу ушундай элде мындай шайлоого 30% эле катышты да. Эгерде ресурс болуп иштегенде элди айдап барып мугалимдерди бизге окшогондор, врачтарды бүтүн айдап барып план толтурат эле да. 60-70 союз мезгилинде 90% бүрбелес шайлоого барчу элек да. Анда барып эле таштап койчу. Мына эмнени таштаганды эле билчү эмесиң да. Азыр эми ар бир теге кандидатты эмне кылып бере алат эми баягы окшоп жанагы кылалы дегендер менен менин жеке түшүнүгүм ушундай өттү деп ойлойм да. Эми акыры бир 30 жылдан бери бизде эле бир нормальный дүйнөгө жакшы кыргыздар адеп эле тополон кыла бербей, падышасын куя бербей, нормальный дүйнөгө жакшы жагыбызды көрсөтүштүн башаты ушу шайлоо болду деп ойлойм да. Кийин болсо дагычы ичи тызылдап турган учурда кээ бир мындай көкүрөгү кеңир адамдар эми болду все деп. Анан жанагынтип аткандар баары бир басылбайт да. Тызылдай берет, ичи тызылдай берет. Алардын табияты ошондой, элди дүрбөлөңгө салып эмне кыласың, эмне кыласың? Андан көрө барып ошо куттуктап жеңгендерди. Ошолор менен тил табышып, мындан ары дагы бир 4 жыл, 5 жыл саясат дегенди унутуп, бир адамга окшоп мындай немебизди көтөрөлүк, деңгээлибизди көтөрөлүк, маданиятыбызды көтөрөлүк, экономикабызды көтөрөлүк. Шайлоо мыйзам чегинде менин оюмча аябай прозрачный, таза өттү. Мен өзүмүн көргөнүм боюнча, билгеним боюнча, мен дагы мына 2399 шайлоо участкасынан шайладым. Баштагыдай эч бир адамдын аркасынан бир адам жүгүрүп, бияка бас, тияка бас деген эч ким жок болду. Кирип бардыгыбыз өзүбүздүн шайлай турган адамыбызды жакшынакай кылып шайлап чыгып кеттик. Менимче аябай таза өттү. Шайлоо дайым ушундай өтсө, анда биздин алдыга чыкканыбыз. Ал эми азыр тызылдап аткандар алар өздөрүнөн көрсүн. Элдер аларды шайлабай койду. Жеңилдегенде да жеңиле билиш керек. Аларды элдер шайлап бүттү, чарчашты. Эми башка көбүнчө жаңы партияга өтүп кетишти. Менимче көбүнчө ушу азыркы шайлоонун түшүнгөндөр, анан жаңы партияга ишенгендер, ушундай азыркы жаңы 4 партия өтүп кетти деген ойдомун. Анан калып калган партиялар эми өзүнөн көрсүн. Эл шайлабаса каяка барат? Эл шайлабаса шайлабайт экенде. Элдер шайлап аларда ишенип жүрүштү. Эми ишеним кетти окшойт. Эми элдердин нугу башка жака бурулуп, башка партияларды шайлашты. Жок, админ ресурс колдонгон жок. Мен дагы ушу мамлекеттик кызматкермин. Эч кандай админ ресурс колдонгон жок. Бизге эч бир муну шайла деп да айткан жок. Шайлагыла деп да айткан жок, шайлабагыла деп айткан жок. Мыйзам чегинде өзүңөрдүн укугуңарды колдонгула деген гана сөз болду. Административдик ресурстар бул сапар эч колдонгон жок. Акыйкат таза өттү. Мен бул шайлоону колдойм. Бул шайлоо мага жакты. Азыр эми жана өтпөй калган партиялар болуп атпайбы? Алар баштадан бери эмне деп айтсак, опытный партия десек да болот. Элге кадыры сиңип калганда партия десек болот. Аны ошол эле маалда кайра элден ишенимин кетип калган партиялар да болуп атат да. Эми ал партияларды элдер шайлабай койгон үчүн, бул сапар өтпөй калгандыгы үчүн алар ар кандай жолдорго барып, элдерди үгүттөп, пикетке алып чыгышы мүмкүн. Бул туура эмес. Эң туура эмес. Азыр элдер баштагыдай эмес. Чакырса эле жүр көтөрүлөбүз, барабыз деп пикетке чыккандар. Элдер азыр саясий жактан аябай билими күчтүү болуп калды. Буларды билимдүү, анан келечекти ойлогон жаштар, адамдар болсо, буларды жүр деген жагына барбаш керек. Булар эми чындыгында утулганды эми билиш керек. Элди дүрбөлөңгө салбаш керек. Көпчүлүк эл азыр мен да Facebooktардан окуп атам, утулуп калган немелерге аябай отзывдарды жазып атат. Бардык эле алардын барып ошондой дүрбөлөң чыгарганына же болбосо ушундай элдерди ээрчитип, аркасынан ээрчитип пикет чыгарганга бардык эле каршы болуп атат. Эми кайсы бир адамдар ээрчиши мүмкүн ошолорду. Алар өтпөй калгандар жана ичара күйүп аткандар, ошо партиянын ичинде жүргөндөр, ошолордун адамы гана чыгат. Калгандары мен чыкпайт деп ойлойм. Элди дагы айтып кетейин, ошолордун жаман чакырыктарына барбаңыздар, бардыңыздар, түшүнүп калдыңыздар кимин ким экенин. Эми мындан ары ушу биздин Кыргызстан тынччылыкта болсун
өнүп өскөн мамлекет болуп калсын. Биз дагы ушу интеллигентный адам болуп, интеллигентче түшүнүп, бардык мамлекеттердей эле өнүп өскөн, гүлдөп өскөн мамлекетке айланалы. Айым эле шайлоодо патырап эле, шайлоодо уруш чыгарып эле, шайлоодо эле революция кылып артка кеткенде токтотолу.